Чегара кызматы Майра Макаева Кыргызстанга келген жок. Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматы мурдагы президент Аскар Акаевдин жубайы Майра Макаева Бишкекке келгендиги тууралуу маалыматтар чындыкка дал келбей тургандыгын билдирди. 12 февралда айрым интернет сайттар Акаева Кыргызстанга келгенден, ал эл аралык Манас аэропортунун веб-залы аркылуу чегара көзөмөлүнөн өткөндүгүн жазышкан. Майра Макаева күйөөсү Аскар Акаев Кыргызстандын президенти болуп турганда Мээрим кайрымдуулук фондун жетектеген. Тарыхый булактарда 2005-жылы март окуясынын келип чыгышына мурдагы президенттин аялы менен балдарынын бийликке аралашкандыгы түрткү бергендиги айтылып жүрөт. Аскар Акаев президент катары Кыргызстанды 1991-2005 жылдары башкарган. 2005 жылдын 24-мартындагы окуялардын жүрүшүндө бийликтен кулатылган жана Орусияга качкан. Андан бери үй бүлөсү менен Москвада жашайт. Туңгуч президенттин уулу Айдар Акаев 2020 жылдын 5 февралында жүрөк оорусунан каза болуп, 8 февралда Москвада жерге берилди. Булак Азаттык. Бишкекте жай тургундарды тоногон деп 3 жигит кармалды. Бишкектин жай тургундарын тоногон деп 3 жигит кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда Бишкектин Ахунбаев, Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишинен Дэу Нексия унаасында бара жаткан 3 мас адам Б, Ч жана Ш аттуу адамдарга күч колдонуп уюлдук телефондорун тартып алышкан. Милиция аталган окуя боюнча арыз түшкөн соң, аз өтпөй 1993 жылы туулган жана 1997 жылы туулган тургундарды кармашкан. Учурда аталган окуя боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Булак Барс Медиа. Экинчи аялдыкка жаш кыздарды алган депутаттар. Акыркы кезде окууну толук аяктабай турмушка чыккан кыздардын саны арбыды. Өзгөчө Арабан районунда эрте турмушка чыккан жана көп аял алгандардын саны жогорулагандыгын депутат Искендер Гайыпкулов Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясынын кезектеги жыйынында көмөскөдөгү көйгөй катары көтөрүп чыкты. Анын айтымында аталган райондо жашоочулар кыздарын 9 класстан кийин эле мектепке жиберүүнүн ордуна турмушка узатып коюшат. 9 класстан кийин окугандар аз. Жаштардын билим деңгээли өтө төмөн. Ата-энелер кыздарын мектепке жиберишпейт. Дароо эле мейли 2 же 3 кылып турмушка бере беришет экен. Жергиликтүү чиновниктер ачык эле 2 жана 3 аялдыкка алып жатышат деп билдирди эл өкүлү. Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясынын жыйынында үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын талкууга алды. Булак Аргумент КЖ. Парламент Кыргызстандын вице-премьер-министри кызмат ордуна сунушталган Акрам Мадмаровдун талапкерлигин жактырып 12 февралда жогорку кеңештин токтомун кабыл алды. Акрам Мадмаров 2019 жылдын апрель айынан бери өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеп жаткан. Ага чейин мамлекеттик кадр кызматын жетектеген. Мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кызматтан кетүүгө арыз жазып, жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 11 февралда кол койгон. Разаков үй бүлөлүк шартына байланыштуу вице-премьер-министрлик кызматтан кеткендигин айткан. Булак Азаттык. 1 апрелине чейин эмгектенип, 2018 жылдын 1 апрелинен ушул кезге чейин Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кызматын аркалап келе жатам. Үй бүлөлүүмүн 4 балам бар. Азыркы учурда Баткен областынын жетекчисинин кызматын аркалап, мына ошол жерде Баткен областына тиешелүү болгон жана биздин ыйгарым укуктарга тиешелүү болгон милдеттерди жогорку жетекчилик тараптан койгон талаптарды аткарып келе жатам. Рахмат. Жээнбеков курулуш тармагындагы тоскоолдуктар ишкерликти өнүктүрбөй жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков курулуш тармагындагы тоскоолдуктар ишкерликти өнүктүрбөй жаткандыгын айтты. Мындай пикирди ал 12 февралда аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн өнөр жай жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча мамлекеттин 2 жыйынында билдирди. Ал өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиевдин ишине нааразы болду. Өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдү толтуруп маселени чечип олтурасыңар. Ошондуктан иш артка кетип жатат. Мына сен, Абдиев, 2017 жылы кызматка келгенден бери эмне иш кылдың? Колуңдан келбесе, кызматтан кет да. Элди ишкерлерди кыйнап олтурасың, деди Жээнбеков. Жээнбеков мисал катары 100 батирлүү үйдү салыш үчүн курулуш компаниясы орто эсеп менен 50ге жакын макулдашууларды өткөрүшү керек экендигин айтты. Мындан тышкары президент ушул көрүнүштөрдөн улам курулушка уруксат алуу боюнча
Doing Business рейтингінде Қырғызстанның ақырғы 4 жылда 20 орындан 90 орынға ылдыйлап кеткендігін айтып, 4 елі жылда 70 позицияға начарлағандығын білдірді. Бұлақ Қазатық. Құрылыс тармағындағы тосқауылдықтар бизнес өнігішіне тез тәсірін тигізуде. Мысалы, 100 пәтерлі үйді салыш үшін құрылыс компаниясы орта есеппенен 50-ге жақын мақұлдашыларды өткөру керек. 12 әрқандай экспертизадан өтіп, 100-ге жақын қол чоғылту талап қылынуда. Жиынтығында долборлау стадиясында 1 жылдан ашуын уақыт кетуді. Ушул көрініштерден олам құрылышқа рұқсат алу бойынша Doing Business рейтингінде Қырғызстан ақырғы 4 жылда 20 орындан 90 орынға ылдыйлап кеткен. 4 жылда 70 позицияға ылдыйлап кеттік. Бюрократияны және коррупцияны жоққа шығару үшін санариялық технологияларды тездетіп кіргізу керек. Орусияда сойқыларға келген 2 адам аларды тонып кетті. Орусияның Тюмень облысында сойқыларға қол салып, аларды тонып кеткен шектеулер қармалғандығын жергілікті басылмалар жазуда. Құқық қорғау органдарының маалыматына таянып жазғандай, 2 қыз сексуалдық қызмат көрсетіп жүрішкен. Қардалдар аларды интернет арқылы таап тұрышқан. Бұл жолқы сойқылық менен алектенген 2 қызға интернет арқылы байланышып, тарегін сұрап келгендер батырге кирери менен алардың беттеріне көзді атыштыруучу газ чатышқан. Андан кейін еркек киши қыздардың чаштарынан қармап алып, баалуу буюмдарын жана акчасын беришин талап кылышкан. Алар экөөнүн ар бири 50 000 рубльдан турган 2 телефонун алып кетишкен. Бул кылмышка шектелип 22 жана 24 жаштагы 2 киши кармалды. Полиция алдын ала пландап аракет кылды деп бул факты боюнча кылмыш ишин козгоду. Алар 10 жыл эркинен ажыратылышы мүмкүн деп жазылат маалыматта. Маалыматта жабыркаган 2 кызга да сойкулук кылуу боюнча административдик протокол толтурулгандыгы да кошумчаланат. Булак Суперкейже. Айгерим Расул кызы музга тайып кулап түштү. Кыргыз эстрада ырчысы Айгерим Расул кызы Нарын облусунун Кочкор районундагы Орто Токой суу сактагычында клип тартуу учурунда муз үстүндө кулаган видеосу катталуучулардын арасында жагымдуу маанай тартуулады. Съемка тууралуу ырчайым. Орто Токой суу сактагычында жаңы клип тартып барып келдик. Акыркы сезонго жетишиптербиз. Муз эрип баштаптыр деп билдирүүсүн калтырган. Эми 13 февралга карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 13 февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында мезгил менен кар жайт. Ысык көл, Нарын облустарында жаан-чачын болбойт. Күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад облустарынын кээ бир райондорунда жана Ысык көл облусунун чыгышында бурганак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, тоолуу райондордо жана Ысык көлдүн тоолуу аймактарында 15-20 метрге чейин жетет. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсү -3, +2, күндүзү 4-9 градуска чейин болот. Бишкек шаарында түнкүсү -1, -3, күндүзү 0 градустан 2 градуска чейин болот. Мезгил менен кар жайт, түндө туман түшөт. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Иса Шешенкулович. Биринчиден, мен өзүмдү тааныштыраардан алдым жогорку жетекчиликке жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысы Мухаммедкалый Чекеевичке ишенип көрсөткөн үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Ошону менен бирге урматтуу Иса Шешенкулович, урматтуу депутаттар, жогоруда Мухаммедкалый Чекеевич менин өмүр баяным боюнча кыска токтолуп кетти. Ошондой болсо дагы мен өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, өзүм 1977 жылы Баткен областынын Кадамжай районунда караштуу Карадөбө айылында туулганмын. 1994 жылы мектепти бүткөн соң Бишкек шаарындагы Кыргыз айыл чарба институтунда окууга тапшырып, 1999 жылы ветеринария адистиги боюнча артыкчылык диплом менен аяктап, 99 жылы ошол эле жогорку жайдын
аспирантурасына бағыты менен тапшырып, аспирантураны 2002 жылы аяқтап, 2004 жылы биология илими боюнча кандидаттык жактагам.